Кыргыз тилин колдосоңуз, бул видеого бир лайк басыңыз. Комментарийга өзүңүздүн оюңузду жазыңыз. Жакшы көрүнөбүз деп, популист болуп, убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Тимеле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Эртең элде бул чыгат. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Ассаламу алейкум аттуу мекендештер, амансыздарбы? Кече жакында жогорку кеңеште кыргыз тили өтө бир чоң талкуу жаратты. Талкууга учурады. Бир ушул кыргыз тилин өнүктүрүү максатында, кыргыз тилин дагы да болсо чокуларга алып чыгуу максатында жакшынакай бир мыйзамдуу сунуш менен келишкен да. Кыргыз тилин билели, кыргыз тилинде сүйлөйлү, мектептеги окуучулар кыргыз тилинде сүйлөсүн, кыргыз тилин билбесе класстан класска өткүзбөйбүз, кыргыз тилин билбеген депутаттар депутат болбосун деген ушуга окшогон кыргыз тилине басым жасаган мыйзамды сунуш кылышты. Ал эми ал жерде ушул кыргыз тили мыйзамына карама каршы каршылык кылган депутаттар дагы болду да. Мен чындыгында ал видеолорду көрүп бир аз жүрөгүм ооруду. Өзүбүздүн Кыргызстаныбызда өзүбүздүн тилибиз мындай колдонбой жатканыначы. Мисалы үчүн чет өлкөгө чыксаңыз, сиз ошолордун тилинде сүйлөшөсүз. Ошолордун тилин билбесең, сен жумушка да киришиң кыйын. Балдарың ошолордун тилин билбесе, даже мектепке кириш кыйын да. Эмне үчүн бизде мындай өзүбүздүн тилибизди колдобойбуз? Давайте колдойлу. Ошол мыйзам кирсин, кыргыз тилибиз өнүксүн, өссүн, кыргыз тилинде сүйлөйлү баарыбыз. Ал жерде эч кандай жаман нерсе жок. Ар ким каалаган тилинде сүйлөсүн, бирок кыргыз тилин билиш керек деген эле жакшынакай мыйзам болуп атат. Мен азыр ушул жерге депутаттардын талкуусун коюп коеюн. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпойлубу? Азыр мына 90 депутат калды эми асылбаганар. Ушуларга да эми көрө албай атасыңарбы? Кайсы бир тилге болгон чектөө жок. Мына институттарда 80% бүгүн орус тилде барды окуп атат. Не жалган ушунун барды? Не ошол жерден баштабайсыңар барды? Кыргыз эл бизде башкасы эл эмеспи? Эми качанга чейин жүрө беребиз? 35 жыл убакытты жоготтук го. Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Анан бул мыйзамды жазгандын баарын жазалаш керек. Мындайда мен дароо эле айтып коеюн, бул мамлекеттик тилге биз астейдил көңүл бурушубуз керек. Анан башка улуттар көп улуттуубуз, анан буну карашыбыз керек деп жүрүп, биздин мамлекеттик тилдин акыбалын бүгүн көрүп атасыңар. Өтө кейиштүү. Биз катуу талап кылышыбыз керек бардыгынан. Качан мамлекеттик тилди өнүгөт? Биз башкаларга жакшы көрүнөбүз деп, популист болуп, убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Ошончо кыргыз мамлекетинде жашап атабы? Кыргыз мамлекетинде иштеп атабы? Мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн. Туурабы? Анан кийин эч кандай кошоматтын кереги жок бул жердечи, жакшы көрүнүштүн. Андыктан Мелис мырза, биз бул мыйзамды толугу менен колдошубуз керек. Керек болсо күчөтүшүбүз керек, талаптар болуш керек. Эмне үчүн башка элдер өзүнүн тилин коргоп атат, керек болсо бала бакчага чейин билсин деп атат. А эмне үчүн биз башкаларга жакшы көрүнүп отурушубуз керек бул жерде? Урматтуу депутаттар, эгерде биз чындап тилге күйбөсөк, тилди жоготсок, улут жоголот. Улут жоголсо, мамлекет жоголот. Андыктан урматтуу депутаттар, мен ойлойм муну көп сөзгө айландырбай колдоп беришибиз керек. Туурабы? Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный полистерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Бул мыйзам долбоорунда кайсы бир тилге болгон чектөө жок. Кайсы бир тилди ал тилде колдонбойлу чектөө жок. Бул жерде кыргыз тилин, эне тилин, мамлекеттик тилди колдойлу деген мыйзам долбоору. Көчөдө, базарда, коомдук турмушта кайсы бир тилде сүйлөбөгүлө деген чектөө жок да бул мыйзам. Мелис Казакбаевич, туурабы? Бирок ошол эле убакта өзүбүздүн тилибизди колдойлу деген
сөз болуп атат. Бул жерде кээ бир кесиптештер кадимкидей чагымчылдык сөздөр айтылып кетти бул жерден. Биринчи кезекте штраф, Элнур Жакыч, штраф. Ал жерде жанагы көрнөк жарнактар боюнча, ал жерде депутаттыкка талапкерлер тилди билбесе андай айып бул салуу деген жок ал нормада. Бул көрнөк жарнактар боюнча мыйзамда турат ал. Айып пул төлөө деген. Экинчиден эми урматтуу депутаттар, бүт дүйнө чакан мамлекеттердин барлыгы өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн, улуттук иденттүүлүк, бүт өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп атат, тили үчүн. Ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпайлыбы? Туура 100 жыл мурун ошо өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар. Накта саясий элита ошолор. Кыргыз тили үчүн Касым Тыныстановдай күрөшкөн киши барбы? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Биз биринчи кезекте өзүбүздүн Кыргызстандын элине жагынышыбыз керек. Кайсы бир өлкөгө эмес. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деп таамай айтып койгон илгери ата бабаларыбыз. Кантип өзүбүздүн тил мыйзамына эгерде иштебесе өзгөртөбүз. Эми колдоп беришибиз керек менин оюмча. Анан эми ушул жерде кантип ушу өзүбүздүн мына Борис Силаев деген дал ушул жерде отурган билесиңер. Кыргызча түз чоруй турган адамдар бар. Өзүбүздүн кесиптешибиз отурат, Карим Ханжаза деген. Кыргызча суудай сүйлөйт мына. Ошолорду үлгү кылышыбыз керек биз. Анан кантип эми ушул ал жерде кыргыз тилинде сен Чыңгыз Айтматов менен тиги Төлөгөн Касымбековдей чыгарма жаз депутат болуш үчүн деген сөз эмес ал. Сен кыргызча бил, сен шайлоочуларың менен байланыш болуш керек деп атат ал. Анан эми ошондой учурда колдош керек да. Башка өлкөлөрдө ой депутат болмок турсун, бала бакчага албай атат, көрдүңөр. Канча баланы азыр албай атат бизде. Тилди билбеген үчүн канча баланы бала бакчага албай атат, мектепке албай атат. Biz жогорку кеңешке алалы десе өлүп талып анча-мынча бир жагынуу саясатын жүргүзүп атабыз. Биринчи өзүбүздүн элге жагышыбыз керек, башка өлкөлөргө эмес. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр мына бул комментарий эмес, мында толуктоо үчүн Жанар Кубанович абдан туура айтты. Бала бакчага, мектепке албай жатат. Караңыз, окуңуз. Каерде ошол жерде экен деп сурабай, мен Жоқ, Бакыт Сөнч, окуңуз, кайсы мамлекет экенин азыр көрөсүз. Урматтуу депутаттар, бала бакча, мектепке албай жатканда жогорку кеңештин депутатына талап бул туура эле. Эч ким каршы эмес. Каалаган тилинде сүйлөсүн. Мейли англисче, мейли орусча, мейли немисче. Бирок кыргыз тилди билиш керек да. Төртүнчү микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим. Бул кыргыз элине жасаган кыянаттык бул мыйзам. Бул саботаж. Бул президентке кылган саботаж. Өкмөт ушул мыйзамды кантип алып келдиңер? Ушул азыр коом сонун өнүгүп, коомдо бири-бирине болгондай ишеним, ынтымак, бийликке болгон ишеним күчөп оңдолуп келатканда бул саботаж мыйзамды эмне алып келесиңер, Алмазбек Акунжанович? Бул кандай кыргыз тилин билбеген класстан класска көчпөйт деген эртең элде бунт чыгат. Элде көтөрүлүш чыгат. Сонун мыйзамды өлтүрдүңөр да саясатташтырыпчы. Сонун мыйзамды. Эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбегі мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилдүү элбиз. А орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Алар эл эмеспи? Конституцияда жазылып турат. Кыргызстанда Кыргызстандын жашаган элдери гана ошол өзөгүн түзөт мамлекеттүүлүктүн деп. Кыргыз эл бизде, башкасы эл эмеспи? Алмазбек Акунжанович. Гүлә Кожокулуна туура айтып атат. Бул баш мыйзамга кайсы биринчи? Муну кантип өткөрдүңөр баш мыйзамга каршы мыйзамды? Бул деген бул мыйзам элге болгон саботаж. Мамлекеттүүлүккө коркунуч бул мыйзам. Эртең ошолор отуруп береби, баласы көчпөй калса? Отуруп береби? Эртең о немис депутат, орус депутат болуп калса, башкалар эмне дейт? Кантип болот бул? Кыргыз эле кыргызда депутат болуш керек да, дуңганы, орусу, башкасы болбош керекпи? Ошон үчүн бул мыйзамды артка кайтарыш керек. Анан бул мыйзамды жазгандын баарын жазалаш керек. Ким айтса ушул мыйзамдарды, статьяларды.
Рахмат. Ушуну эле сөздү айткансыңар. Концепцияны коюп туруңуз. Силер сүйлөп атканда мен унчукпай тургам. Ошол эле нерсени айткансыңар, концепциясын өткөрүп алалы. Анан кийин карайбыз деп. 1000 агитатор кылып өткөрүп алдыңар. Мыйзам долбоорун. Ар бир кандидатка. Керекпи силерге 1000 агитатор? Түшүнгөн жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден, кыргыз тили боюнча мыйзамга биринчилерден каршы болуп чыккан, элге жаман көрүнгөн менмин. Мен айтып чыгышкан. Эрлан кыргыз тилине каршы чыкты деп. Ошондо айткам мен. Коллегалар да ошондо айткан мен. Ушул күнгө келесиңер деген менчи. Мына келип атасыңар. Бизде, урматтуу спикер, бизде мындай кол тийбестик барбы? Жогорку кеңештин депутатынын кол тийбестиги иштеп атабы, силерге иштеп атабы деги айланай, мага иштебей эле. Бир жерге барсаң киргизбейт, текшерет бутуңа чейин, же мен эле өтүп атам бандан. Спикер менен чогуу өтүп калсаңар, бүт нас кийиңерге чейин чечип болуп атасыңар. Кол тийбестик жок азыр депутатта. Анан мындай айтайын деген кыргыз тилине каршы эч ким жок. Силер дагы тура айтып атасыңар, биз дагы тура айтып атабыз. Кыргыз тилинде эле сүйлөп атам мен. Энес айдан бери алып келген кыргыз тилин силер бияктан коргобойсуңар. Тил корголгон, тил ушул күнгө чейин жеткен, ушул жерде турабыз, кыргыз тилинде сүйлөп атабыз деп. Баягыда да айткам мен ушуну 2 жылбы 3 жыл мурун. Кайталап кетейин, бул жерден Токмокко чейин, биягынан Токмокко чейин, биягынан Карабалтага чейин, андан ары бүттү кыргыз тил. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ошондо да айттым эле. Силер кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөй эле койгочу. Бюджеттен акча коротуп, өзүбүз сүйлөп аткан, өзүбүздүн каныбыздагы аткан тилибизди өнүктүрбөй эле койгочу. Башкача деле өнүктүрсө болот. Кыргызча сүйлөп атпайм, туугандар. Мына бул жерде чыккандардын 99% кыргызча сүйлөдү. Урматтуу спикер, сизге кайрыларым. Биздин кол тийбестигибиз бар. Жогорку кеңештин депутаттарынын. Сиз спикер катары ошону коргоп беришиңиз керек бизге. Сизден суранам дагы бир жолу. Өтүнөм мунусундачы. Анткени бир жакка кирип атсаң киргизбейт. Бир жерге барасаң, тиги депутаттарды кабыл албагыла дегенге чейин барып турсаңар, министрлер кабинети. Не деген сумдук бул? Аз туруп менден кыргыз тилин боюнча неме алам деп атасыңар, экзамен алам деп атасыңар. Рахмат. Рахмат. Мен ойлойм. Бир нерсени бир кылгандачы, бир системдүү кылсак да, оюбузга келгенде эле шак киргизип эле, мыйзам кылып эле анан өткүзө бербестенчи. Мана 35 жылдан ашты мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Туура менде да күнөө бар. Окубадым мен. Россияда жүрдүм, Россиядан бүттүм. Азыркы балдар Англияда, Америкада, бүт Европаларда окуды. Аларда эмне күнөө? Эгиле бир системна bunga подход кылайлы. Мектепте биринчи окутайлы. Анан бүгүн эле мектептен класстан класска өткүзбөйбүз деген. Бул эмне деген бал экен? Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Тимеле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Эл үчүн, журт үчүн, мамлекет үчүн иштегенде патриотизм. Анан сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Лже патриот боло бербегилечи бардыңар. Кыргыз тили боюнча эч ким наразычылыгы жок. Бирок структурно келгиле bunga системно подходить этели. Азыр мына 90 депутат калды эми асылбаганар. Ушуларга да эми көрө албай атасыңарбы? Дагы бир издеп атасыңар да, ушуларды кыргыз тили менен өткүзбөй коелу депчи. Дагы бир запрет коелу депчи. Токтоткула мындайыңарды. Башка улуттар деле жашайт биздин мамлекетте. Кыргыз тил туура, бийик биз үчүн. Биздин туубуз бар, кыргыз тилибиз бар, гербибиз бар, гимнибиз бар. Анын бардыгын биз сыйлайбыз. Бирок кичине системно подходить этели да бардыгына. Мына институттарда 80% бүгүн орус тилде барды окуп атат. Не жалган ушунун бардыгы? Не ошол жерден баштабайсыңар бардыгын? Медиуста бүгүнкү күндө зоргодон зорго өтүп атат кыргыз тилге. Биринчи окутайлы бардыгын кыргыз тилгечи, анан кыргыз тилди талап кылайлы. Бишкекте балдарыңар, өзүңөрдүн балдарыңар бардыгы орусча сүйлөйт.
Şimdi buyagында карайлы да. Анан кыйын болуп эле кыргыз тилди, кыргызча окугандар бардыңар ушу маселени көтөрүп атасыңар. Мен деле кыргызча билем, сүйлөйм, мен коркпойм эчтеке дейинчи, бирок башка улуттарды сыйлап коелу. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мына 13 мыйзамды шатыратып эле кабыл алдык да анан кыргыз тилине келгенде эле ушундай маселе жаратып атабыз да. Бул биринчи концепциясы колдоп берели деп. Эми кыргыз тили кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин андан сырткары жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Ошол эле мына Орусияда көчө шыпыргыч болгон адам үчүн орус тилин билүүнү, экзамен тапшырууну талап кылып атат. Эми качанга чейин жүрө беребиз? 35 жыл убакытты жоготтук го. Биз даяр эмеспи, система менен барайлы деп. Анда ушинтип жүрө беребизби? Ушу мыйзамды колдойлу дагы, керек болсо ошо расмий тилди дагы биз кыргыз тилинде барабар өткөрүшүбүз керек, урматтуу депутаттар. Ушуга чейин коркуп, башка мамлекеттер эмне дейт, башка элдер эмне дейт деп ушуга чейин келдик. Ошол себептен бул мыйзамды кабыл алып, биз кыргыз мамлекетинде жашагандан кийин кыргыз тилин бардыгыбыз билишибиз керек. Андан сырткары мамлекеттик чиновник болобу, депутат болобу, сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиш керек. Биз азыр 35 жыл болду көз карандысыз алгандыгыбызга. Мына ошо КМШ мамлекеттерин бардык чыккан мамлекеттер өздөрүнүн тилин мамлекеттик тил, расмий тил кылып катары кабыл алышты. Ошол себептен мен бардыгыңыздарды ушу мыйзамды колдоого чакырам. Чоң рахмат. Депутат Көкүловду. Биз бир жакка шашып атабызбы? Айбек. Айланан обед убакыт экенин түшүндүм мен. Неме, коллегалар, силер мындай жогорку кеңештин депутаттарсыңар да? Жок, мындай шашып атасыңарбы бир жерге, же шашпай элесиңер деген суроо берип атам. Мен силерге акыл үйрөткөн жокмун. Мисалы, биринчи окууда колдоп берип койгула, биринчи окууда колдоп берип койгула. Канча нерсени биринчи окууда колдонуңар? Канчасы өзгөрүп келди? Не бир нерсе десе эле мындай жаман көрүп элесиз. Неме, коллегалар, анан микрофонго чыгып сүйлөгүлө, мен силерди укпай элем. Биринчи окууда колдоп эле, артка жиберип эле жарым жылдан кийин оңдоп келсин. Болду. Шашып аткан жерибиз жок. Кыргыз тилин азыр келип силердин оозуңардан бирөө жулуп алып аткан жок. Эмне шашасыңар мынчалык? Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. 72 депутат каттоодон өттү. Чакыргыла бардыгын азыр добушка коем. Урматтуу депутаттар, эми бул жерде концепциясын колдоп берели, андан кийин парламенттик угуу өткөрөбүз. Жана кемчиликтердин бардыгы жоюлат экинчи окууда. Аша чапкан эч кандай болбойт. Бардык улуттар өз тилинде сүйлөйт. Эч кимди айыппулдар менен чектебейт. Бирок кыргыз тилин билүүгө милдеттүү. Бүт бардыгы каалаган өзүнүн тилинде биле берсин, сүйлөй берсин. Канча тил билсең ошончо адамсың дейт. 10 тил, 100 тил билсин, бирок кыргыз тилин билиш керек. Урматтуу депутаттар, 72 депутат каттоодон өттү. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Комитеттин чечимин окуп коюңуз, кечирип коесуз. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, комитеттин чечими. Мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны комитеттин сын пикирлери, сунуштарын эске алуу менен биринчи окууга жогорку кеңешке сунуштайбыз. Рахмат, 72 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Каршы. Алып келиңиз. Makul 63, karşı 7, kattалды 72. Урматтуу депутат, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды.
урматтуу депутаттар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул эч кандай комментарий эмес. Парламентте ушундай талкуу болуш керек. Уруш жаңжал болуш керек. Позициялардын жаңжалы болуш керек. Көз караштын жаңжалы болуш керек. Анан парламент ошонусу менен парламент. Эгерде бул жерде айтылбаса, ошондой ачуу чындык сүйлөнбөсө, анда эмне бул парламенттин эмне кереги бар анда? Мына тагдыр деген улуттун тагдыры, мамлекеттин тагдырына келгенде ушундай көз караштар айтылыш керек. Силер туура түшүнгүлө, эч кимди чектеген жокпуз. Болгону бул жерде абдан жакшы сунуштар айтылып атат. Концепциясын кабыл алып, жанагы аша чапкан жерлерди алып коелу. Ошонун баарын биринчи окууда бергиле. Сунуш катары, мына азыр кагаз жүзүндө бергиле, жазуу жүзүндө. Экинчи окууда ошолор менен келсин, аша чапкан жерлерди. Туурабы? Биз ошого кетип атабыз да. Анан концепциясын кабыл албай туруп эле мындай кыянатчылык кылбасак да, урматтуу депутаттар.